Мына ушундай өлкөбүздү өнүктүрүүдө билим берүүнүн орду канчалык зарыл экени айкын болуп турган шартта биз жигердүү аракеттерди көрүү менен бирге билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө, бул тармакты жетиштүү каржылоодагы өзгөчө көңүл бурабыз каржылоого. Азыркы күндө дүйнөнү күч менен эмес, билим менен башкарган заманда билимдүү элдин башкы байлыгы сабаттуулук болуп калды. Мындан улам биздин эң башкы стратегиялык артыкчылыгыбыз дал ушул сапаттуу билим берүүгө, сабаттуу коом, сабаттуу улут түптөөгө багытталып отурат. Билим берүү тармагын каржылоодо мамлекеттик чыгымдар тынымсыз өсүп келе жатканын жүргүзүлгөн анализдерден байкасаңыздар болот. Маселен, 2012 жылы билим берүү тармагына мамлекеттик бюджеттен эң көп деген суммада 21,7 миллиард сом каралган болсо, 2020 жылы бул сумма 39,9 миллиард сомго өскөн. Мына дээрлик 2 эсеге өскөн да. 2022 жылга билим берүү тармагына кошумча 16 миллиард сом каралган. Мына быйыл 16 миллион сом кошумча бердик. Мен жогоруда белгилегенимдей, буга чейин Бишкек шаарында республикалык бюджеттен каражат каралып, 5 айдын ичинде 15 мектеп эч качан курулган эмес буга чейин. Мындай жетишкендиктерди эч тартынбастан эле аткаруу бийлигинин жана Бишкек шаардык мэринин, мына ушул жерде отурат, билим берүү жаатында жүргүзүп жаткан туура саясатынын натыйжасы деп айтууга болот. Ошентсе да, бүгүнкү кырдаал коюп жаткан талаптардын артында сапаттуу билим берүүгө жетишүү, ар бир билим берүүгө жетишүү, сапаттуу билим берүүгө бүтүрүүчүнүн компетенттүү, квалификациялуу жана жоопкерчиликтүү кызматкер болуп чыгуусуна жол чабуу, заман талабына ылайык окуу жайларын куруу менен билим берүүнүн жаңы ыкмаларын кеңири колдонуу маселелери турат. Ошентип, быйыл заман талаптарын аңдай билип, күндүн күрөө тамырын кармай билип, жаңы күч, жаңы дем, жаңы имараттар жана жаңы демилгелер менен билим берүү өнөктүгүнө кириштик. Дүйнө жүзүндө компьютердик технологиянын арааны жүрүп жаткан кезде биз жаңы мектептерди салуу менен бирге маалыматтык компьютердик технологияларды өздөштүрүүнү дагы катар алып кетишибиз кажет. Мектептер, орто жана кесиптик жогорку окуу жайлар сөзсүз түрдө компьютер менен камсыз болуп, интернетке туташтырылышы маанилүү. Бул маселелер акырындык менен ишке ашырылып келе жатат. Бүгүнкү күндө биз өлкөдөгү бардык түзүмдөрдү, анын ичинде билим берүү тармагын санарип өткөрүүгө басым жасап, санариптик системаны түзүү боюнча көп иштерди аткарып жатабыз. Урматтуу мугалимдер, мамлекеттин бүткүл тармагын, анын ичинде эң негизги артыкчылык берилген билим берүү тармагын өнүктүрүүгө биз менен кошо сиздердин алдыңыздарга чоң жоопкерчилик коюлган. Сиздер келечек ээлерине терең билим жана татыктуу тарбия берип, андан кийин түрдүү кесиптерге үйрөтүп, кыргыз жараны катары калыптанышына, кесипкөй адис болушуна, элин жерин сүйгөн, ата энесин урматтаган, улуттук маданиятын, нарк насилин жана элдик көркөм мурастарын аздектеген адам болушуна түздөн түз себепкер боло турган ары ардактуу, ары түйшүктүү кесипти тандап алгансыздар. Мугалим мөмөлүү дарак деген накыл кептегидей, өлкөбүздө кайсы гана тармакта болбосун, албан ийгиликтерге жетишкен эр азаматтар чыкса, алар сиздердин мөмөңүздөр экенин, эң ири андай жакшы саамалыктарга сиздердин эмгегиңиздер түрткү болгонун баарыбыз билебиз. Ар бир баланын пайдубалын түптөп, турмуш сапарына чыгарган мына сиздерсиздер. Мына ушундай өлкө келечегин аныктоодо маанилүү ролду ойногон мугалимдер коомчулугунун жемиши көзгө дароо эле илине койбойт. Ага талбаган эмгек, тер төккөн мээнет жана убакыт талап кылынат. Дайыма изденүүнү, мезгил агымы менен бирге жүрүүнү, кыраакылыкты, көрөгөчтүктү, эң башкысы өлкө келечеги үчүн жоопкерчиликти талап кылат.